Арыбаңыздар, ардактуу адабият ышкыбыздары. Белгилүү жазуучу Жумабек Медералиевдин «Кат» новелласы обода. Сен жазыпсың бул катты, жашыл тыштуу бир дептер толо. Көзмө көз туруп, айтып деле берсең болмок буларды. Эмне деп отурам? Ак дил чын жүрөктөн чыккан мындай кеп, сезим туйгуларды туура барып айтышка али адам аттуунун күчү жете элек го. Сен да айта албайт элең да. Айтсаң дагы мынчалык табияттагыдай таза, аруу, анан эң башкысы ооба, эң башкысы жетик, таасирдүү чыкмак эмес, ишенимдүү болбойт эле. Башта сөз, ак ийнек, ал турмак, шек аралашмак, бөлүндү болмок. Мен дагы алым келип, кайратым түтүп, акырына дейре ак туруп уга албайт элем. Сенин да кубатың жетип, айтып бере албайт болчусуң, ыраспы? Сен айткан туюнуп тутунган сезимдин улуулугу мына ушунда. Чынымды айтсам, күткөн эмес элем. Ошондуктан бул катың мен үчүн күндүзү түн, түндөсү күн түшкөндөй эле болду. Аң сезимди мен абдан ыйык тутсам дагы, сен айтканчылык татаалдаштырбайм, милдеткер кылбайм, милдеткор болгум да жок. Антким да келбейт. Сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет дегенди билесиң да. Анын үстүнө мага менден башканын баары тең утурумдуктай, шамал кууган камгактай сезилет. Жашоом таалай эмес, тагдыр болуп калганы да ушундан уламбы деп боолголойм. Эмнеси болсо да, көзүм толо жаш, көкүрөгүм толо муз, көөдөнүм толо шек карайлаткан үмүт менен сенин катыңды окуп отурам. Тилиң абдан так экен, дилиңдин ак, аруу экенин дагы эч бир шек кыла албайм. Жолду катар сиз жөнүндө ойлодум. Сиз жөнүндөгү ойлорум сизден качкан ойлорума койбоду. Бүгүнкү кездешүү мен үчүн бир чети чоочун, бир чети ажайып эски тааныштай, анан таң каларлыктай болду. Анткени мен сизди кол жеткис бийик, алыс сезчүмүн. Боюбуз бойлоштуруп, ушунча алыспызбы? Оюбуз ойлоштуруп, табышпай бу жарыкта адашып калыппызбы? Деп көз кыйыгымды жиберчүмүн. Мага сиздин жүзүм сымал мөлтүрөгөн эриндериңиз өзгөчө жакчы. Таңдайыма да дал ошондой шириндик татылчу. Анан дагы эсимде, биз менен эң алгачкы сапар чогулуш өткөргөнсүз. Сиз анда да, алыста, каякта экенин билбейм, өз ишиңиз менен командировкада жүрүп келгенсиз. Ал күнү укмуштуудай сулуу жайдары болчусуз, ак жайдын аптабындай. Балким көпкө чейин көрбөй калганымдан мага ошондой туюлгандырсыз. Көз албай тиктегим келген ошол чогулуш, ошол ирмемдер айлампа сыяктуу эч бир бүтпөсө экен деп тилегем. Андай болмок кайдан? Биринчи жолу баамдашым ошондо. Сүйлөп жатканда кишиге тике карабаган бир жаман адатыңыз бар экен. Адамдын ичин бышырган. Көптүн катарында мага да бир иштерди тапшырдыңыз. Бирок эле башка бирөө менен сүйлөшүп, башка бирөөгө айтып жаткандай жүзүмө тике карабадыңыз. Алан сайын бугум күчөп, нечен мени карабайтыңызчы деп ие жаздап барып, өзүмдү зорго токтотуп калып жаттым. Ошондон кийин көпкө дейре көкүрөгүм тызылдап, бир нерсем жетишпегендей өзүмчө эле түйшөлө берчү болдум. Ал эми сизди көрбөй, бир шылтоо таап, сизге жолуга албай кеткен күнү мен түнөргөндөн түнөрүп, кабагыма кар жаачудай эч бир ачыла алчу эмесмин. Эсиңиздеби? Бул ыр окуп бербедим беле. Сизге деген алгачкы ырым ушул. Карегиңе келсе да тике карагым, антөөгө жүрөк даабай айбыгам. Жүзүң бурчу, кагылайын агатай, көздөрүңдү ала качпай кайрылам. Деп аркаңыздан ак малай жашырынып караар элем. Азыр деле ошентем. Өзүмө билинбей жүрүп адат болуп кетти ушинткеним. Жазганыңды, басканыңды караймын, сен кезигер ирмемдерди самаймын. Жылуу кебиң укпасам жок дегеле, бир карашың миң кайталап самаймын. А биреги ырды бир ирет сизге окуп берсем, бирдеме байкадыңызбы жокпу? Же тим эле байкамаксан болдуңузбу? Анчейин гана кайдыгер көңүл бурган жоксуз.
ооз учунан эле жакшыр экен деген болдуңуз. Ал күнү мен киреэлден кечке буулугуп, ызам кайнап, өзүмдү коёрго жай таппай туталанып жүрдүм. Ыр угуңуз, сизге арналып жазылган, ыр артында өзүм бармын жашынган. Сыр угуңуз, жүрөгүмдө катылган, сыр артында өзүм бармын жашынган. Боюм ээрчийт илебиңден, назыңдан деген ыр болчу ал. Кызык, адамдардын өздөрү кандай гана жакын көрүшпөсүн, ой тилектери кандай гана дал келишпес, кайчылаш болот Андай болбосо күн сайын көз алдыңарда түйшүк тарткан менин акыбалымды байкооңуз, эч болбосо элдир-селдир туюуңуз керек эле да. Албетте эгер таштан бүткөн болбосоңуз. Үшүп жүрдүм бүгүн абдан. Жана сен салкын карап койбодуңбу? Көңүл кушун томоголоп койгонуңду деги сен санааң алып ойлодуңбу? Деп таарынам сизге ичимден. Мунумду сезип туйган болсоңуз, көрмөксөн билмексен болбойт белеңиз дейм да. Бу да болсо адам тагдырынын татаалдыгы, менин жан дүйнөмдүн түн түнөгүс түйшүгү бейм. Кантсе да, сен өзүң ыр окшойсуң түгөнбөгөн, жана да сыр окшойсуң ачылбаган. Эриниң каректериң каштарыңда, ашык кыз айтып жазып бүтө албаган. Үйдө, жолдо, иште отурганда да бардык учурда сиз жөнүндө гана ойлочу болдум. Ал тургай кыялымда сиздин көздөрүңүзгө тике карап, каалашымча эркелеп алар элем. Кыялымда гана, кыялымда. Эки уртумду кытыгылап мурутуң, жаным коонап, күлөйүнчү баладай. Кел чагатай, кана жыттап алайын, мен жытыңа чаңкап турам аябай, деп жаздым эле. Бирок туурасын айтсам, бүгүнкүдөй кездешүүдөн чоочуркар элем. Абдан коркчумун. Жан дүйнөмдөгү жаңыдан бүчүр бүрткөн өзгөчө бир түйшүктүү, рахат, лаззаттуу сезимди жоготуп ийбейин деп, ошондон жаа бою каччумун. Мен андай жоготууну бүгүн да, эртең да өзүм түгүл өзгөлөргө жатыма да каалабас элем. Анткени сүйүүнү булгабаш үчүн аны кол тийгизбей аздектеп, ыйык асыроо керектечүмүн. Сүйбөсөм да чын арзуунун сезимин, көкдөй бийик, көлдөй терең экенин, а мен ага кезиккенде жүрөккө катып алып, кайып болуп кетемин. Арине, бул сизге жөн гана бир кыздын албуут кыялы, тентек кылыгы сыяктуу туюлар. Чындыгында андай эмес. Үлпүнчөктөй асылган ак дилим ушу. Менин сиздин алдыңыздагы айыбым аны башкалар өңдүү, купуя сактап, жашыруун кармай албагандыгым гана. Анын үстүнө мен үчүн сиздин алдыңызда антип анткор адеп күтүүнүн тырмактын агынчалык дагы зарылчылыгы жок экенин жакшы билем. Жан отум менен туюнуп турам. Менимче махабат деген ыйык сезим мына ошонусу менен аруу, ошондой кол жеткистиги менен бийик. Анын үстүнө мен көз каранды болуп же жан сууга үчүн сүйүү, жылуу мамиле сурагым келбейт. Мен үчүн бардык нерсе, ал эми сезим өзгөчө өзүнөн өзү табигый түрдө болгону жагымдуу, жакшы. Ошондуктанбы же чыны менен эле бир сырдуу жаралган жанмынбы? Курбу келин кыздар мага алиге чейин эле көп басылышат. Айтчы, мага кандай адам жагат? Табитиң кандай дешип. Андайда мен көз алдыма сизди элестетем дагы. Анымды бирөө туюп калгандай тез-тез башымды чайкай. Ал деген жашыруун сыр дейм. Оорусун карматып ийген секелектей күйгүлтүккө түшүп. Алан сайын иштери эзилген кыздар ого бетер орто калышат. А түгүл жалпыбыз тааныган ар кимдердин аттарын айтышып, ой жоорушуп, ал кургурлардын кулактарындагы бир сыйра чуулдата тизмеден өткөрүп жиберишет. Бирок менин таттуу кыял, таза сезимимдин рыцары сизди такыр таба алышпайт. Андайда менин өзүмдүн ичим да бышып кетет. Атурмак сизди айтып ийгим келет. Кимдир бирөөлөр менен бук бөлүшүп, сиз тууралуу ачык сыр төгүшкүм келет. Аттең антүүгө болбойт да. Ал бакыт менин багыма айтылбагандай, сиздин аялыңыздын багына сугум түшөт. Ичим тарайт.
эч нерсе өзгөртө албас алсыздыгымды туйганда гана тилимди тишиме басып тим болом. Бар күчүмдү сиз жөнүндөгү таттуу кыялдарым менен ишке ашаар ашпасы купуя ойлорго, анан сизге арнап сиз деп жазылган ырларымдан чыгарам. Мына азыр да ушул ирмем, ушул саатта дипломдук ишимди жазбай ушуларды ойлоп отурам. Калем кармасам эле ыр же сизге берер бербесим, жетер жетпеси туюк кат жазгым келет. Канчасын жазып, кайра айрып ыргытып да жибердим. Качандыр бир мейли күн кел, мейли түн кел тосоюн, ашык селке күткөнүңдү бозоюн деп азыр бүткүл толкумду бийлеп жүргөндөй албут сезим сүйүү эңсечимин. Убакыт кууп, илгер айдап артымдан, мен сүйүүгө кезигүүдөн тартынам. Таалай шилеп, бакыт сунуп, ким турат? Күнбү, түнбү, балким торгой таңшыган. Деп, ушул белгисиз адам тууралуу ой термеп, кыялга батып, анын элесин эңсеп издээр элем. Сенсиз дүйнө чөлгө айланып кетчүдөй, сенсиз өмүр кан сөлү жок өтчүдөй. Кайгы салбай, ансыз кыска өмүргө да бир ирет кайрылып өт көңүлгө деп, менден алыс, алыс караан үзгөн, каркырадай кайкыган махабат сүйүүлөргө кол булгаар элем. Ал эми бул азыркы мендеги сезим эмне? Сүйүүбү? Сүйүү деген ушубу? Же адам баласына келип кетчү ошого окшогон сезимби? Алдамчы ойлорго азгырылуубу? А балким бузулуудур? Сиз кандай карайсыз буга? Бирок менин мурда бир жазганым бар. Аным ырас, махабатты жакшырдайм. Бирок эле Жанареке, сүйүү деген рахатын жактырбайм деп. Анымда чын, махабат деген менимче жалгыз ошол сүйүү деген мамиле менен эле эмес да. Таза дил, аруу сезимден кимдир бирөөнү урматтоо, улуулугун, адамдык ароолугун көрө билүү, аздектөө да сүйүү эмеспи? Балким сиз мени жанагыдай мамиле күтөт деп ойлоп жалган болсоңуз керек. Андай эмес. Мен үчүн ойлоо, эңсөө, күтүү, сагынуу, умсунуу ушулардын баары бакыт. Жаңылыштыкты мезгил түзөп, мезгил көрсөтөт эмеспи? А балким мен жаңылып жаткандырмын. Балким мындай сезимдер сизде да болгондур. Бул сүйүү эместир менимче. Кызыксыз, сиз менин түшүмө киресиз. Абдан көп киресиз. Бир жолу былтыр күздө сиз жөнүндө биринчи жолу түш көргөм. Өгүнү дагы түшүмө кирдиңиз. Анда сиз менен кошо дагы бир акча чапа жүрүптүр. Сиз мени ага жүгүнтүп жатыптырсыз. Кечээ эле мен ошол түшүмдү эстедим. Кээде сиз жөнүндө ойлонуп отуруп, өзүмчө эле жыргап жылмая бермейин бар. Аным үчүн үйдөгүлөрүмдөн эмне эле өзүнчө жиндүү болуп атасың деген жемелерди да көп угам. Алар менин кыялымда сиз менен жүргөнүмдү кайдан билишсин? Сиз билесизби? Сиз чын эле гүлгө окшошсуз. Сиздин мүнөзүңүз оор болсо керек, салмактуу дегеним да. Мага ошол үчүн жакса керек. Өзгөчө күлүп турганда бөтөнчө сулуусуз. Деги айтур, ар бир кыймылыңыз мен үчүн өзүнчө эле бир керемет болуп көрүнөт. Мен өзүм издеген, көңүлүм көксөгөн мүнөздү сизден таптым. Ошон үчүн, тапканым үчүн өзүмдү 1000 мертебе бактылуу сезем. Эсиңиздеби булар? Жыттабай эле, жытыңды искеп турам. Алып учкан өзүңдү улам-улам. Касиетиң сеники агатайым, бир башкача керемет болсо керек деген. Агай, эгер сиздин ой максаттарыңыз менин жогорку ойлорума карама-каршы болсо, анда сиз мен үчүн кайрадан чуучун бойдон, кайрадан алыс, бирок бийик бойдон калганыңыз оң. Ушинтип өзүм үйдө отурам да, сиз деген жан дүйнөмдөн дайыма сиз менен. Чарчап чаалыктым. Сиз да чарчагандырсыз. Адам сезимин туят дейт турбайбы? Андай экени рас болсо, жаныңызга сеп алдырайын, эс алыңыз. 11 май 1996 жыл. Бүгүн кечке үй жыйнаштырдым. Мектепке чогулушка бардым. Дипломдук ишимди дагы жазган жокмун. Машинка жок да. Редакцияга барайын десем, эмнегедир ылайыгы келчүдөй эмес.
туура эмес болчудай сезилет. Бирок көңүлүм дегдеп, жөн эле сизди көргүм келет. Мурдагыдай шарт жагдай болсо бара берет элем да. Баары бир эртең барат окшойм. Сизди аябай сагындым. Бүгүн дипломдук ишти бүтүүм керек болчу. Ойлорум ордунда эмес. Коюн кууган баректердей сапырылат. Болгондо дагы күзгү баректердей. Азыр эми уйкум келди. 14 май 1996 жыл. Мен бүгүн азыр баардыгын таңгым келди. Өзүмдү өзүм зордоп көндүргүм да баардыгын таштайм, унутам дедим. Адамдын акылынан, колунан эмнелер гана келбейт. Ошентүүм, баарын унутуум керек. Кызык экенмин деги. Же аялдардын, балким адамдардын баары эле ушундайбы? Куру дүйнөдө кумарланып, жоктон рахат алып эмне кылам? Жок, билбейм, оюм баштагыдай эле чаржайт. Менимче балким бу жерден таптакыр кеткеним оңдур. А бирок жан дүйнөмдүн жарымы бул жакта калып калса, чалажан болуп кантер экем, кандай күндө калып, кантип жашайм? Деги сиз кимсиз? Бир карасам жүп-жөнөкөй эле адамсыз. Элчилеп ачылбайсыз, чачылбайсыз, чечилбейсиз. Тек гана менин сезимимди аягандай сезилесиз. А менин аюуну аябай жек көргөнүмдү билесизби? Сиз абдан сараң окшойсуз. Эмнеге дебейсизби? Жылуулукка, мээримге. Таарынып калдыңызбы? Мен андай жылуулук, өткөндөгүдөй мээрим сураган жокмун. Ууртуңуздагы, жүзүңүздөгү жылуулукту күн сайын, саат сайын көргүм, сезгим келет. Бирок бизге анын сиз каалагандай түрүнүн кереги канча? Кээде сиз бар үчүн гана дүйнө сулуу, жарык болуп тургандай сезилет. Ушинтип туруп эле сизди жек көрүп кетем, тим эле ушунчалык. Ушунчалык деп коюңуз, жаагым караша түшөт. Териме сыйбай кетем. Өзүм түшүнбөй калам андайда. Анын себебин билбей кетем андайда. Кайра бат эле ошончо ичим элжирип калат. Эгерде өткөндөгү кездешүү болбогондо баары жакшы болмок. Бир калыптагы ойлор, жолдор менен өмүрдүн өрүндө жүрө берет элем. Ал кылыгыңыз менин эң жакшы жомок дүйнөмдү капысынан бузуп кетти. Ошондон бери мен өзүмдү да, жашоону да, кээде адамдарды бүтүндөй жек көрүп кетчү болдум. Аруу эч нерсе калбай калгандай сезилет бу дүйнөдө. Жок, Кудай акы, мен сизди ал үчүн таптакыр айыптай албайм. Өзүм күнөөлүмүн. Баарыдан мурда мени өзүмдүн аруу да болсо албуут сезимим жайпап кетти. Токтоно албай калдым. Сиз төгүлүп турганыңыздан мен дагы төгүлүп бердим. Мен дагы төгүлүп бердим. Эсиме баары бүткөндөн кийин гана келип отурбаймынбы? Ага эч качан тийиштиги болбосо да, өзүмдөн эч акы бир ырым көөдөнүмдөн суурулуп чыгып, жүрөгүмдү, бетимди чымчылап, тилдеп жаткансыйт. Мен ошолордон уялчу болдум. Жүзү курсун, замана саат, башкаңда, айда алтын, күндө күмүш кассаң да, өз денесин баалап сатып кыздарың, уялышпай уулдар алып жатканда. Ушундай, сиз деген ойлорум, сизден качкан ойлорумдан ыдык көрүп, рахат, лаззат тапсам, бирде кейишке тушагам. Эмнеси болсо да сиздин барыңыз мага каниет. Өткөн өмүрүм түгүл, көрөр күндөрүмө дагы маңыз, максат өңдүү. Агай, бир нерсе айтып, чар учкандай башаламан ойлорумду пештеп, жыйынтыктап бериңизчи. Өтүнөм, эмнегедир сизде жанагыдан башка себеп, максат, сезим жоктой. А ишиңизди бүткөн соң дайым эле унчукпай коесуз. Сиз менин айыбымды кечиресизби? Сизди кой деп койбогон Кудайчы. Сизди токтото албай жатпаймынбы? Чындыгында токтоткум келбегендей дагы. Анда эмне үчүн азаптанам? Болоору болуп, боёсу кангандан соң. Деги мунум кандай? Эмне үчүн сизди тез-тез көргүм келет? Эмне үчүн ичим элжирейт? Эмне себептен сизди көрбөй калсам, көргөндө үнүңүздү укпай калсам кусалык басат? Булардын мага эмне кереги бар? Мен алардан эмне табам? Эмне күтөм? Жан дүйнөмө гүл азык болчурбу? Дагы эмне? Сизчи? Ошондон башка эч нерсе керек эмеспи сизге?
Мен андай мамилелерди жек көрөм чыны менен. Алар менин сүйүүмдү бузат, чаңызгытат, тебелейт. Тек гана көздөрүңүзгө карагым келет. Көздөрүңүздөн аруулук, улуулук, сулуулук көргүм келет. Сүйлөшкүм келет. Оортуңуздан жыттагым келет. Кызык, өзүм түшүнбөйм. Мен өзүмдүн тартынчаактыгымды, мукуктугумду жойгум келет. Бул үчүн балким сиз менин агайым болгонуңуз гана түзүктүр. Катын мына ушундай бүтпөй бүтүрүптүр. Сөздүн тогу тээр жерин айтайын. Ыңгайдын кандайын тандап алыш керек. Мени агайбы, көңүлдөш, сырдашы же тим эле өмүрдө көп кездешип, көп болуучу кокус таанышы. Айтор ким кылып алуу сенин эркиңдеги иш. Аны өзүң гана чечесиң. Мен андай мындай деп айта албайм. Анткени туура эмес болот. Сенин катыңды алгандагы мен үчүн жагымдуу жагдай бул болду. Балалыгымды, бозулаң курагымды жана бир мерте кайтарып бердиң. Ошол күндөрүмө алып барып келдиң. Мен кат жазганды жаман көрөм. Ошентсе дагы өзүңө жазып беремби? Сен аласыңбы, албайсыңбы, же жыртып ыргытып ийемби? Эмнеси болсо дагы жооп жазып отурам. Алдын ала эскертип коеюн, сөзгө мококмун. Сен сыяктуу кепширинин тандап гүлдөй албайм. Бул жазгандарым тег эле менин оюм, менин сезип туйган абалым. Менимче сен чанып, жээриген жанагы кездешүүдө эч деле жаман жагдай, уялуучу эчтеме жок болуу керек. Эмнегедир мен сүйүү деген сөздү угуз айтуудан айбыгам. Ал адам өмүрүндө бир гана ирет келчү ажайып сезим болсо керек. Андай акыбалды мен да башымдан өткөргөм. Менин ал сезимим багышталган адам азыр менден алыс болсо да, анын каякта экенин билбесем да, а сезим күнү бүгүн да мени менен. Мага жылуулук тартуулап, кыйналсам жубатып, кубансам сабыр туттуруп турат. Анда мектептин 8-бе, 9-классында окуп жүргөн кезим. Бир күнү күн сайын эле көрүп, атурмак башкалардан көбүрөөк ызалап, урушуп, талашып эле жүргөн бир классташ кызымды кокус эле биринчи көргөндөй сезимге кириптер болдум. Аны бүгүн да сөз менен айтып түгөтө албайм. Айтор ага чейин өзүмө тааныш болбогон бир башкача сезим туюмга кабылдым да калдым. Ал экөөбүздүн жылдызыбыз көп анча келише берчү эмес. Баардык күнөө менде эле анда. Качан болбосун ороң бараң бир тийчүмүн. Ал классыбыздын тазалыгы болчу. Абдан такыба, таза жүрөр эле. Мен болсо урунуп беринип, тынч тура алчу эмесмин. Анан ошол күндөн баштап бассам турсам оюмда ошол кочкорчунун кызы болуп калды. Атасынын ысымын да билбейм. Айылдаштарыбыздын баары кочкорчу дешчү. Кызыл жүздүү сулуу чумак ал кишини. Биз да чоң кишилерди туурап кызыл кочкорчунун кызы дечүбүз. Кыскасы жана кызыгы мурда кийин ага анча көңүл бурчу эмесмин. Көп кыздардын бири болчу мен үчүн. Адеби аны кандайча биринчи ирет башкача көрүп калганым күнү бүгүнкүдөй жадымда. 4-чү партада отурчумун. Ал дагы менин тушумда берки катардагы 4-чү катарда отурчу. Эмнегедир ошол ирет жалт карай салсам, ал терезени тиктеп ойлоп отуруптур. Мен дел боло түштүм. Кочкорчунун кызынын алт белеси бүтүндөй класс ичин ээлеп турду. Оң ууртунун үстүндөгү меңи өзүнө алдан эмедей жарашып, не бир чырайлуу кыз экен, киши жутуп ичүүдөй болгон. Көңүлгө кылт эткен ушул туйгу тумчуктуруп, бүт толкумду ээлеп баратты. Башымды чулгусам дагы андан көзүмдү тартып ала албадым. Классташ кыздарыбыз бизди сары ооз балапандар деп теңдерин алышчу эмес, жогорку класстын балдары менен достошуп жүрүшчү. Ал да бирөөлөр менен жакшы мамиледе эле. Ошону ойлогондо ичим тызылдай түштү. Айтор ошол жолку көз ирмем менин көңүл тереңимди ага карата кандайдыр бир купуя сезимимди ойготкондой болду. Канчага дейир ага көз кадап отурганымды билбейм. Биология агай жаныма келип, ийнимден булкулдатып атыптыр. Эй, эсиңди жый, көзүң агып калмак болду. Ошондо гана өзүмө келдим. Бирок баары бир андан көзүмдү ала албадым. Ал да мага карады. Көздөрүбүз чагылыша түштү. Анын ак саргыл жүзү
өрт кеткен манаттай кызарып кетти. Эмне деди? Туйтуң эте өзүнүн кыйчалы шабалда калганын жашыра албай. Антпегендечи бүтүн класс экөөбүздү карап турган ал эрмемде. Жөн эле, дедим өзүм эмне деп, эмне болуп отурганымды анча элес ала бербей. Ошондон тартып ага мурдагыдай ороң бараң бир тиймейим калды. Тескерисинче сөз айтууга батын албай турган болдум. Ал тууралуу кимдир бирөө жарым ооз жаман сөз айтса, не кызы, не баласы болбосун кадимкидей жоо күтүп, жаакташып, көрүнө да көмө да жан тарта берчү болуп калдым ага. Тек гана өзүнө ачык бирдеме айтууга даай албай куруп жүрдүм. Ромео Мажнун атыктым кабары барлар үчүн. Анан айлам курганда алгачкы арзуу катын жаздым. Айып көрбө, анын аты жөнүн ачпай эле коеюн. Мен сени жанымдай жакшы көрөм. Сенсиз эртеңки күнүмдү элестете албайм. Жашагым келбейт. Көргөн сайын көргүм келет сени. Сени менен сүйлөшсөм, сырдашсам дейм. Мурдагы оройлуктарым үчүн абдан катуу уялам. Эми өткөнгө өкүнгөндө эмне? Уктасам түшүмдөн, ойгонсом оюмдан кетпейсиң. Эми экөөбүздүн бактыбыз сенин гана колуңда. Жок, же макул деп эптеп эле бир жооп бергенге ашыкпа. Ойлон, сен мендик болсоң, мен сендикмин түбөлүк. Адатымча бетке чапма суроо койгонум үчүн кечирим сурайм, бирок чын сырым ушул. 1972 жылдын 14 ноябры. Күнү түнү улам, жазганымды улам тытып, ыргытып отуруп, акыры жазып бүттүм дегеним ушул болду. Бирок эле көңүлүмө толбой, капшытым чыкпай койду. Ынабадым, кайра окуйм, эмнегедир эле супсак өңдөнүп туруп алды. Ошондо кайсы бир жазуучунун китебинен сен менин көзүмө нур, жүрөгүмө медер болуп калдың. Бул кызыл сыя жөн гана сыя эмес, менин жүрөгүмдүн каны деп бил дегенди кошуп жаздым дагы, туура алып барып өз колуңа кармата салып, чуркаган бойдон кетип калдым. Ошол тейден бир жума сабакка барбай, ага жолугушкандан качып жүрө бердим. Балалык, байоолук, тазалыкты кара, ыймандай сырым. Ал акыбалым, сезим туйгум ушул болчу анда. Бул сезимдин ошол бойдон мени менен түбөлүк жашап калаарынан эч бир шек албагам анда. Кийин соңу менде андай сезим кайталанбады. Ошол бойдон күнү бүгүнкүдөй сакталып кала берди. Ал кочкорчунун кызы менин көзүмө нур болбосо да жүрөгүмө медер болуп кала берди. Аттең, андан мына ушул алгачкы катка алынган жок дегенден башка жооп ала албадым. Ошо бойдон көк элем, жок дегенге ынабадым, өз арбайымды сого бердим. Эртең менен мектепке келатып үйүн тиктеп өтөм. Түштө үйгө баратып үйүн тиктеп өтөм. Атурмак атай эле ары бери өтүп үйүнөн көзүмдү албайм. Айтор ага дагы бир ашыкча көрүп алуунун жолун издейм. Классташтар бүтүндөй мектеп, айлыбыз бизди, менин ага карата болгон сезимимди бир гана ал өзү сезип туя албады. Маани берип баалабады. Не деген гана аракеттен өтүп, кандай гана асылбадым. Бирок ошол бойдон андан жок дегенден башка сөзү калбадым. Анын үстүнө ал кезде мектепте окуп жүргөндө бирөөгө арызыңды ачыкка чыгармак тургай, оозуна алуу кылмыш катары бааланып, кысмакка, мазак алышчу, ар кандай жыйналыштарга салышчу, уят карашчу. Менин да ага жазган көп каттарымдын бири кармалып, чогулушка да түштүк. Кереге гезитке да чыктык. Ал андан бетер чалкасынан кетти. Тек адамда болчу эң бир ыйык асыл сезимим келекеге алынып, шылдыңда болдум. Бу азыр уккандарга жапайы көрүнүп, тирөкмуш угулаары анык. Ал учурда болсо демейки эле тарбиялык иш болчу. Эми ойлосом, менин ошол алгачкы сезимимдин бактысыз болуп калганына көп жагынан ушул жагдай дагы себеп болгон сыяктуу. Акыркы ирет анын алдына барып, өз сезимимди көзмө көз ачык айтканымда, жогоруда айтылгандай тарбиялык таасирден улам, анда мага карата кылайган жылуу сезим болбогонун, жок экенин айкын туюндум. Чала бүткөн чабан үйүнүн ичинде жолугуп сүйлөштүк. Мен эми сенин теңиң болбой калдым, башка бирөөнүн бүлөөсүмүн. Ала качып кетишкен, бирок турмушубуз болчудай эмес, деди ал муңайым. Кудай жалгасын, менин үнүм жеткен экен дагы.
дедим сөзүнүн соңуна чыгарбай. Тамашаңды кой, олутту токтоо жан элең го. Эми айгып келаткан жараттын картын сыйрыбайлы. Сен макул десең, мен баарына кайылмын, дедим мен чын сырымды алдына төгө дале колун сырай. Жок болбойт. Абдан өзгөрүп кетипсиң. Чоңойдук, акыл эскирди да. Сен эми ушул бойдон эле менин жаңылыштыгым, өксүк, өкүнүчүм бойдон калчы, деген ал чекемен жыттап алып, каканактап жашка толгон көзүн жашыра, бир кылчайып артын карап койбой кете берди. Расында анданын бу кылыгын анча түшүнө бербей айыптасам да, ага бүгүн абдан ыраазымын. Көрсө ал мени өксүткөн менен өзүн да, мени да алдагысы келбеген тура. Менин өмүрүмдө жетер таттуу кыял, жагымдуу эскерүү сезимин тартуулаган экен. Кыскасы ага жетпей калган тагдырыма таарынсам да, таалай болуп түшкөн үлүшүмө күйүнбөйм. Жалгыз калганда караан тутаар, кайкы учаар таттуу кыялым бар. Ушуга каниет кылам. Колума тийбей, күзгүдөн түшкөн күн кулагындай караан үзүп, учуп кеткен ал күндөрүмдүн элеси, бүгүнкүмдүн эрмеги болуп калган ага ыраазычылыктан башка айтаарым жок. Дагы бир өзүмдү өзүм кайталайын. Мага келген бойдон кетпей калган ал аруу сезимден мына ушул Кошкорчунун кызы гана күнү бүгүнкүдөй сакталып, мени менен жашап келет. Чекемде анын эриндеринин илеби дале турат. Мына азыр да аны ойлогондо каным дүргүп, башыма тээп чыга түшөт. Өзүмдү коёрго жер таппай кетем. Ушулардын баарысы үчүн башка классташ кыздарымды капа кылып, экөөбүздүн ортобузда эчтеме болбой, өзүмдүн сезимимди жоопсуз калганына ошолорду айыптаган учурлар да артта калды. Көбүн кектедим, кекти алдым, көбүн алдадым. Андан кийин деле көп кыздарга кезиктим. Кирди чыкты сезимдер болду. Бирок эле бүгүн алардын биринин атын билсем, биринекин унутуп калгам. Дагы бирөөнү таптакыр эле тааныбайм да. Сыягы алгачкы балалык баюу сезимден жоопсуз калышы менде болгон ишеним дегенден кадырын калтырбай, мөндүр каккан таруудай талкалап кеткен окшойт. Эч кимге ишенбей, эч кимди барктап баалай албай калганым да ошондонбу дейм. Аялга, ургач аттуунун баарына ууга чыккан аңчыныкындай азгырык сезимден бөлөк эчтеме жок менде. Бир аз эле түзүгүрөөк, жылтыр-мылтыры бар ургачы көрсөм эле ууга чыккан аңчыдай көзүм кызарып, учуп күйүп кетмейим бар. Анан табиятымда эле өзүм ууга чыкканды жакшы көрөм. Сен да мага менин ошол сапарымда кайберенүүңдү кезиктиң. Эми калганы албетте алды менен сага, анан мага байланыштуу. Аманчылык болсо кайда барып, эмненин ичинен чыгаарыбызды мезгил көрсөтөр. Бир акылман айткан тура, бу дүйнө келер кетер кептер кана деп. Андай болсо эмнеге ашыгып, кайда шашылабыз? Анын үстүнө ансыз да чиелешкен, түйшүгү түмөн жашоону эмнеге татаалдаштырабыз? Азыр сен мага жагасың, жарайсың. Мен оңой менен дешпейм, дешкен соң жешпейм. Сен менин айдыңыма тушкан не бир ажайып аңдырсың. Өмүр асманымдагы жарк эткен жанган жылдыздардын биридирсиң. Эми куйругуң күйүп, аалам мейкиндигинин туңгуюктугуна кургуйлап жетип кеттиңби? Же менин асманымда азыр эле мен жомоктоп берген Кочкорчунун кызындай чолпон болуп жанган бойдон каласыңбы? Айта албайм, аны мезгил көрсөтөр. Эмнеси болсо да жалган айтып, жанымды жей албадым. Ыймандай сырымды айттым. Туура түшүнөрсүң. Болбосо жансыз, жылуу өңдүү сөздөрдү саймедиреп, жайгарып коюу деле колумдан келет. Антпегенимдин өзү да алдан элерди каңкуулап турат. Абайласаң, жоголуп кетпей келип тур. Ушул азыр мага бу жалганда экөөбүздөн башканын баары утурумдуктай туюлуп кетти да. Сиздер белгилүү жазуучу Жумабек Медиралиевдин «Кат» новелласын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.